Акыркы учурда жаш балдарга болгон зордук зомбулуктун көп болуусу коомчулукта педофилдерге болгон жазаны катаалдатууну көтөрдү. Анткени анда адам тагдырына балта чабылып жатат. Жашабай жатып зордукка кабылган келечекте кандай инсан болуп жетилет деген суроолорду пайда кылат. Анткени коомчулукка ал окуя ачыкталгандан кийин тагдырлардын кандай болгондугу жөнүндө маалымат берилбейт. Жогорку кеңеште жашы жете электерге карата сексуалдык зомбулук үчүн жазаны күчөтүү сунушталууда. Буга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин айрым беренелерин өзгөртүү боюнча мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Долбоордо сексуалдык зомбулук үчүн жазаны 15 жылдан 25 жылга чейин көбөйтүү каралган. Мындан сырткары өспүрүмдөрдү сексуалдык мүнөздөгү аракеттерге мажбурлаганы үчүн 10 жылдан 15 жылга чейин мөөнөткө эркинен ажыратуу сунушталган. Азыр бул жаза үчүн 11 жылга чейин эркинен ажыратылат. Ыплас аракеттер үчүн 11 жыл, сойкулук кылууга тартканы үчүн 12 жыл. Баланы порно бизнеске тартуу 1000ден 2000 эсепке көрсөткүчтөргө чейин айып салууга же 3 жылга чейин мөөнөткө эркинен ажыратууга сунушталат. Акыркы мыйзамда 500 000 эсептик көрсөткүчкө дейин айып каралган. Мындай мүнөздөгү кылмыштарга максималдуу катаал жаза керек. Анткени сексуалдык зомбулукка кабылган бала кийинки жашоосунда таптакыр башка адам болуп калат. Чоң адамдын психологиясы өзүнө карата мындай түрдөгү кылмыштарды көтөрө албайт. Балдарга андан бешбеттер кыйын. Баланын гана тагдыры эмес, ата-энелеринин жана жакындарынын тагдыры сынат. Мындай кара ниет кылмыштарды жасаган кылмышкерлерде жасаган жоруктарын кайталоого мүмкүндүк бербөө үчүн коомдон узакка чейин алыс бөлүү керек. Зордукчу түрмөдө канчалык көбүрөөк отурса, балдар алардын жийиркеничтүү аракеттеринен ошончолук корголот. Кыргызстанда соңку жылдары жашы жете электерге сексуалдык ырдык көрсөтүп же зордуктаган окуялар тууралуу маалыматтар көп жарыяланууда. Коомчулук бул боюнча ар дайым кабатыр экендигин билдирип, аларга өлүм жазасын киргизүүнү сунуштап келет. Мен оюм боюнча азыр ошондойлор көбөйүп кетип атат да. Мен оюм боюнча ошолорго өлүм жазасына эметиш керек да. Баягы аларды баягы 25 жыл жаза бергенде деле алар баары бир мындай эмеге зыян келтирип атат да, аларды багып атышат. Ошон үчүн мен өлүм жазасы дейм да. Ошого татыктуу болуп атышат да. Эми аларды балдарды коргош үчүн окшогон акмактарды түп тамыры менен жок кылыш керек. Илгери атууга өкүм дечил, атууга деле өкүм кылып салыш керек. Окшогон акмактарды. Ал балдардын тагдыры талкаланат, келечекте кандай неме болот эле алар. Белгилей кетсек, кылмыш жаза кодексинин зордуктоо жана сексуалдык мүнөздөгү аракеттер үчүн жазанын башка түрлөрү дагы каралган. Бул материалда өзгөртүүгө сунушталынып жаткан нормалар гана берилген. Жумагүл Закирова, Баяман Тургуналиев, жаңылыктар үчүн.